Алла Таалага шүгүр кылуу тил менен шүгүр деп койсо эле шүгүргө өтөбү же амал мененби? Адамдар намаз окушпайт, бирок шүгүр деп коюшат. Шүгүрдүн эми даражатлары бар. Тил менен айткан бул дагы шүгүр. Дене менен, жүрөк менен шүгүр бөлүнөт. Тил менен алхамдулилlah деген бул дагы шүгүр. Кандайдыр бир деңгээлде алхамдулилlah элечи. А дененин шүгүрчүлүгү кандай? Алланын өкүмүнө денебиз каршы чыкпасын. Жүрөктүн шүгүрү кандай? Ошо хакыйкат. Акыйкат шүгүрдүн акыйкаты жүрөктүн шүгүрү. Ал кандай? Мен бул неаматка лайык эмес элем, Алла мага берип лайыктуу кылып койду. Шүгүр деген сөз ошо. Признавать этиш керек. Мен бул мансапка, бул байлыкка, бул иззатка мен лайык эмес элем өзүм. Алла Таалам лайыктуу кылып койду деп жүрөктөн ынангандын бул шүгүрдүн акыйкаты. Мен операция алдында садака кылайын деген элем. Кой союп таратсам жакшы болотпу? Же медресеге акчалай алып барып бергеним туура болотпу? Кан чыгарып коюңуз жакшы болот. Бейбечараларга таркатып коюңуз. Аллахтын 99 ысымын фазилеттери жөнүндө сабак өтүп бериңизчи. Алла Тааланын 99 ысымы боюнча пайгамбарыбыз хадисте айткан. Бунун фазилети ким ушуну окуса, бир риваятта ким буну жаттаса бейишке кирет деген.